Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 3 ноябрь, күнгө жума. Андыктан жума күнүңүздөр маарек болсун, ийгиликтүү болсун. Мындан бир нече жума мурда сиздерге октябрдын аягында 26 октябрдан баштап регистрация жеңилдейт деген маалыматты чыгарганбыз. Эсиңиздерде болсо, ошол боюнча сиздерге мына бүгүн 3 ноябрь тактап толук маалымат берели. Регистрацияны кандай жеңилдеди, эмне жеңилдеди, кандай жаңылыктар бар деген биздин мекендештер үчүн пайдалуу маалымат болсун. Андыктан биз менен бөлүшүп, группаларга бөлүшүп, лайктан басып бизди колдоп кетиңиздер. Сиздин колдооңуз биз үчүн өтө маанилүү, туугандар. Азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү 26 октябрдан тарта мигранттар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болгон. Бул өзү эч жерге барбастан, эч кимге жолукпастан эле өзүнүн госуслуга аркылуу личный кабинетинен регистрацияга тапшырса болот деген жаңылык болгон. Ошол уже ишке аша баштады. Андыктан бул үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи госуслугада өзүңүздүн личный кабинетиңиз болуш керек. Личный кабинетти создавать этиш үчүн же ошол личный кабинет иштетиш үчүн сизде биринчиден российский номер болуш керек, экинчиден документиңиздин данныйлары менен СНИЛС сөзсүз болуш керек. Ошол СНИЛС аркылуу госуслугага катталып, ошол аркылуу өзүңүздөрү регистрацияга койсоңуздар болот, туугандар. Бунун жолдору кандай деген суроолор боюнча бул биз азыр толук маалыматты МФЦга кирип толук маалымат алып чыктык. Негизи инструкциясы менен сиздерге кыскача калта тааныштыра албайбыз, себеби ал жерде өтө чоң монолог экен. Ошол монолог болбош үчүн биз баягы эле Береке.ру сайты боюнча ошол жерде менюга коюп койдук. Береке.ру деген приложенияны Google Play'den издеп көчүрүп алсаңыздар болот. Ошол жерде менюга киресиздер. Менюнун эң үстүнө жигиттер менен сүйлөшүп, кантип катталыш жолуну сиздерге толугу менен сүрөттөрү менен коюп кеттик, туугандар. Андыктан ошол приложенияны качать этип алсаңыздар, ал жерде андан сырткары көптөгөн жакшы ссылкалар бар, өзүңүздөр билесиздер. Кара тизмеден текшерүү, мигранттарга керектүү баягы карыздарды текшерүү деген жакшы ссылкалар бар. Ошолорду пайдаланыңыздар, туугандар. Ошол жерге сиздерге толук инструкциясын коюп коебуз, андыктан ошону пайдаланыңыздар. Эгерде видео тартсак өтө узун болуп кетет экен, ошондуктан сиздерге колдон келишинче ошол жерге пайдалуу болсун деп ссылканы коюп койдук. Көрүп, ачып, бир катар катталып аракет кылсаңыздар болот. Анан эң негизгиси квартирага регистрация кылыш үчүн хозяиндын ошол квартирасы менен сүйлөшүп, баштап хозяиндын дагы уруксаты керек. Эки личный кабинеттен запрос жөнөтүлгөндө, ошол хозяин добро берген болсо, ал жерде сиздерди уже баягы жерден каттайт. Каттаганга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан ошону колдонуңуздар, туугандар. Бул көптөгөн жеңилдиктер пайда болуптур. Аны эми колдоно билген адамдар үчүн иштетсе болот. Анан эгерде регистрация мөөнөтү бүтүп, миграционный картаны жаңылайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылыңыздар, ишеничтүү жигиттер шашпай жолдо жакшы алып барып келет. Айрыкча кыштын күнүдө жылуу жумшак барып келесиздер. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар, туугандар.